Каркыраны берип койдук. Каркыраны берип койдук. Аны сазгансаңыз, мына Баткендик болобуз, жакөрүк деп коет, өрүктү кесип жок кылыптырлар. Территорияны 2009-жылы Бакиевдин убагында кол коюлду. Энди мадымарып коюлуп барып. Айтсаң эле чабайт. Эмне ошондо кол койбой койсо болот беле? Болот эле да. Себеби эмне себептен? Кытайлар Баткенден Испанияга жол салды. Кытайлар Баткенден келип туруп Көкташка такалып, сайдын боюна келгенде тажиктер чыгып, бул биздин жерибиз деп талашса, барышып, эч кимден сурабай, ал жерде губернатор бар, ал жерде бул секретарь Совет Безопасности, анан Кытайга тезирээк жол салдым деп, эмесе тиги Орто Көздөн ары жол салып кете бер, бул талаш жер экен деп. Жок, бул тажиктин жери, аренда калдык 49 жылга, арендасы бүтөт деп туруп кол койду эле протоколго. Сайдын ичи көргөнсүңбү? Же көргөн эмессиң? Жок, көргөн эмесмин. Сайдын ичи, кеңдиги сайдын ичи 800 метрге жакын. Дария ортосунда агып жатат. Тиги Керешин дарыясы Исвара деп коет теме жагында, а жок Керешин дарыясы. Анан ошонун жакөрүгүнөн тиги Мачайга чейин примерно 3 километр. 2-2,5 миң гектар жерди освоить этип алды. Сайдын ичинде таштырды. Мачайын ели түшүп туруп, миңдеген үй бүлө елип алды. Мана ошондуктан тиги елип алгандыктан тажиктер тиги жана Головнойго жакын барып калды да. Жакын барып калып, Головнойдо мына 25 азамат жаш жигиттерибизди тиги минимат 1 минут менен жок кылды. Мына 4 күн 5 күн мурда. Мына ошол жерди берип коюп, мына отурабыз. Ошондуктан мына бул чыр ошолдон келе жатат.